жашаса, биз мынакей жакырчылыктан ошо элибизди чыгарсак, пособие алгандардын саны азайса, мына биз ошондо жакшы иштеп атат деп мактансак болот. Азыр мактанарлык эч нерсе жок. Ошон үчүн критиканы уккула, туура эле кабыл алгыла жана эмдиги жылга жакшы багытта дагы ушундай бир коллегия өтөт да. Мен ошо Жомарт Кайповичке абдан чоң ыраазычылык билдирип кетем да. Көздү көрсө жүз тайып болуп эле анан кийин жылтырап эле баарыбыз бирибизди таанып отурсак, ушундай коллегиялар жөн эле бир өтүп калганда. Азыр болсо бул киши көрсөткүчтөрдү киргизиптир, пландарды коюптур. Мына мен ошо пландар менен ар бир мына 73 план иш чарасы коюлуптур да, ошол силердин областка. Баарын бирден текшерип чыктым. Ошентип адам жакшыбы, жаманбы, айтор иши боюнча биз баа бергенге мына шарт түзүлүп атат. И министрлердики да ошондой азыркы күнү. Ар бир министрдин алган планы бар. Ошону менен карап туруп, анан кийин жыл аягында ага баа берилет.